Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапар Мадаминов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кругозор китебинен номер 52 сабак дипломаттар деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта биз дипломатия кандай болуу керек, дипломатиянын түрлөрү жана профессионал дипломаттар тууралуу кеп кылабыз. Дипломатия мамлекеттин жана чет элдеги ар бир жарандын кызыкчылыгын көздөп, тынч жол аркылуу тышкы саясатты иштеп чыгууга катышуу жана ошону ишке ашыруу искусствосу. Бир эле бүтүмгө келүү миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калат. Экинчи, дипломатия кандай болуу керек? Чебер сүйлөшмөчү, өз алдынча ой өрүшү болот, көйгөйдү чече алат, кырдаалды туура баалап, өз көз карашын жеткире алат. Ишенимдүү дипломаттар жалган информация берсе, анын баркы түшүп кетет. Аны дискредитация жана дезинформация деп коюшат. Дипломатия бул өз мамлекетинин интеллектуалдык солдаты, себеби ал объективдүү информацияны берет же алат. Сабагыбыздын 3-чү планы дипломатиянын түрлөрү. Биринчи, превентивдүү конфликти татаалдашына жеткирбей, башталышында бастырса жеңил болот. 1, 5, 10 жылдан кийин өзү жашап турган мамлекетте эмне болоорун өз мамлекетине алдын ала билдирет. Ал эми дипломатиянын экинчи түрү бул соода, коммерция, финансы, нефть үчүн күрөшүүчү дипломатия. 3-чү, Дейтондук булчуң дипломатия. 1993 жылы АКШда колдонгон маселени күч менен чечүү. 4-чү, Челночная дипломатия. Тынч, жашыруун түрдө ортомчулук жүргүзүлөт. Сабагыбыздын 4-чү планы жашыруун каналдар. Тышкы саясий ведомстволорду айланып өтүп, мамлекеттин жогорку жетекчилери журналисттердин, достордун, туугандардын ортомчулугу менен түз байланышка жетишет. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, 1941 жылы Рузвельт менен Сталин миллионер Герриман аркылуу, 1955 жылы Кеннеди менен Хрущев корреспондент, Большаков журналист, Хомма президент, иниси Роберт Кеннеди аркылуу, 1969 жылы Брежнев журналист, Леденов аркылуу түз байланышта болгон. Ал эми сабагыбыздын 5-чи планында айтылгандай эле профессионал дипломаттар бул Примаков, Добрынин, Алан Жуппе, ошондой эле Камбон, Ноэл, Понсо, Шейл, Кинкел жана башкалар болгон. Ушуну менен бүгүнкү дипломаттар деген темабызды жыйынтыктайбыз. Ой өрүшү Кругозор китебинен 96 беттен өзүңүздөр дагы кененирээк окуп таанышып чыгыңыздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.